Апта ичинде келинди салават менен конокторго алып чыккан кыздардын видеосу коомчулукту дүрбөттү. Алып баруучу Нурзат Токтосунованын өзгөчө той алып барганы сынга кабылды. Мындай көрүнүштөн улам кыргыздардын кылымдар бою түптөгөн салт санаасы, үрп адаты түп тамырынан өзгөрүп кетээринен чоочулагандар пикирлерин калтырууда. Аларга алып баруучу социалдык тармактагы баракчасы аркылуу жооп кайтарып, кыргыздар жаман жакты гана көрүүгө, айтууга уста экенин жазып, сын айткандарга сын менен жооп кайтарган. Учурда тойлордогу тоодой эт, төгүлгөн тамак аш жана ыксыз чыгымдар менен бирөөнү таң калтыруу мүмкүн болбой калды. Деген менен бирөөдөн кем калбайын, өзүнүн статусун баса белгилегиси келгендер ар кандай жоосунсуз жооруктарга жол берип, жаңы жөрөлгөлөрдү ойлоп табышууда. Мындай ыксыз чыгымдарды жана ойдон токулган салт санааны токтотуу максатында жакшылык жамандыкты өткөрүүнүн эрежесин иштеп чыгууну министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Маданият министрлигине тапшырды. Министрлик сыйлык берип, ар кандай иш-чараларды өткөрүү менен чектелбей, мына ушундай олуттуу иштерди жолго коюуга милдеттүү экенин коомчулук кайра-кайра айтууда. Кыргыздын каада салтын, үрп адатын жаңы нукка бургусу келгендердин күнгөй тескейи Акылай Карабаеванын материалында. Пил болсо пилди да алып кирмек. Бардыгы ысырапкерчилик бул арам деп айткан. Ушул апта ичинде социалдык тармактарда жакшылык жамандыктарды өткөрүүнүн жазылбаган эрежелери боюнча талкуу токтогон жок. Ага алып баруучу Нурзат Токтосунованын видеосу дагы май тамызды. Токтосунова музыкасы жок, бийсиз той алып барганын айтып, келинди салават менен алып чыккан кыздардын видеосун бөлүштү. Мындан кийин социалдык тармактарда бул демилгени колдогондор жана сынга алгандар болуп, эки ажырым пикир пайда болду. Араптардын динин эмес, салтын, идеологиясын алып келип жатасыз. Нурзат Токтосунова, эсиңизге келиңиз, элди адаштырбаңыз. Кылым карыткан кыргыз салтын өз тилинде даңазаласаңыз, элиңизге салмыңызды чоң кошмоксуз Нурзат айым. Араптар кыргыз тилинде кыздарын узатканын көрдүңүзбү? Жаккан жок, тилибиз кана, динибиз кана. Ушинтип эле кыргыздын салт санааларын унуткузуп коесуңарбы? Сонун эле кыргыздын ырлары бар кыз узатууда. Эмне үчүн арапча ырдатып узатып жатасыңар? Бул кылганыңар туура эмес. Жакшынакай кыргыз элинин кыз узатууда ырдала турган ыры кошогу бар. Эмнеге араптардын ыры менен мен түшүнгөн жокмун. Ал эми 15 жылдан бери тойлордо жар айткан ырчы Гүлзина Мамаева тасмадагы көрүнүштөр улуттук каада салттарды жоготуп алууга алып барат деп тынчсызданган. Мамаева кыргыздын өзүнүн улуттук кийими, жары бар экендигин белгилеп өттү. Ар бирибиздин оозубузда Кураныбыз бар, келмебиз бар. Кудайга шүгүр, ороно турган өзүбүздүн жоолугубуз, өзүбүздүн элечегибиз, өзүбүздүн кеп такыяларыбыз бар. Биз деле жарым жалаңач эмеспиз. Биз деле ошо сахнага чыкканда өзүбүздүн жакшынакай кыргыз улуттук кийим кечелерибиз бар. Ошолор менен өзүбүздүн улуутубузду сактап келсек жакшы болмок деп ойлойм. Нурзат Токтосунова айтылган сын пикирлерге жооп кайтарып, буга чейин дала иш-чараларды кыргыз тилинде улуттук кийим менен алып барганын жазды. Өмүрүмдө 4000 кыргыздын тоюн алып барсам, анын 3000-ин манас айттырып ачкам. Мен көйнөк кийсем 700-ün кыргызча тиктирчүмүн. 5000 иш-чаранын 4500-ün кыргызча, калганын башка тилде алып баргам. Дүйнөнү улуттук кийимде кыдырып, маданиятты, тилди мендей тааныткандар көп эмес. Негизи эле кыргыздар жаманды гана көргүбүз келип турат. Жакшыны айта албайбыз. Бизди өстүрбөй жаткан ушул сапатыбыз болсо керек. Кыргызстанда ар бир жаранын дин тутуу укугу бар. Мени өңгөчүңөрдү үзө тартып жамандагандын ордуна жапа тырмак, улутту көтөрүүгө салым кошкула. Деген менен башкалардан өзгөчөлөнүү же өзүнүн коомдогу статусун көрсөтүүнү көздөгөндөр тойдо ыксыз чыгымдарга, оожок көрүнүштөргө жол берип жатканы айтылып келет. Той залына өзгөчө форматта кирүү, кары жашына карабаган уятсыз оюндар жана ашыкча ысырапкерчилик бүгүнкү күндө ар бир тойдо орун алганы талашсыз. Куда сыйларга чакырып калышат. Ошол жерде союлган жандыктардын саны эсепсиз болуп калат да, кээ бирдечи. Элибиз ток, элибизде бар. Ошол себептен калат. Себеби бир эле. Ошол анан кээ бирлери сен кылсаң мен кыла албайм деген атаңдаш. Ушул себептерден келип эле чыгып атат.
Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтайыз биле, күллү исрафун харамун, садакаллахул азим. Бардык ысырапкерчилик бул арам деп айткан. Арам деген бул тыюу салууну, ысырапка эч качан жол коюлган эмес. Алла Таала ысырап кылган инсандарды, ысырап болгон жерди эч качан сүйбөйт. Биз Кудай кааласа шарият жаатынан кыла турган иштерибиздин баарын кылып атабыз. Оппа. Буга чейин дал ушул тасма көпчүлүктүн арасында бешикке байланыштуу теманы кайра козгогон. Коомдун талкуусунда калган бул окуя боюнча аттуу баштуу кишилерден тарта социалдык тармактын колдонуучуларына чейин үн каткан. Тарыхчылар кыргыздарда бешикке байланыштуу бир топ жазылбаган эрежелер бар экенин айтып келишет. Мындай ырым болбогонун, бешикти касташкан душмандар гана атта өтүшкөнүн белгилешкен. Кыргыздын каада салтын ал нарындан болобу, ысыкөлдөн болобу, түштүктөн болобу айырмасы жок. Андай каада салт кыргыздын тарыхында болгон эмес. Кыргыздын этнографиясында болгон эмес. Кыргыздын улуттук каада салтында болгон эмес. Анан ушундай эле кандай баягы жосунсуз жоруктарды таап алып эле бул каада салт болду, бул мурдатан болду деп таңуулаган бул болбойт. А башка мындай учурда кыргыздар бешикте аттаган дагы эмес, минген дагы эмес, башка эч кандай жөрөлгө болгон эмес. Ошол душмандар гана баягы ошол кыргыздардан өч алабыз, буларды тукум курут кылабыз деп туруп ошо бешигине талкалап кетишкен да. Салтташтыруу эмне дегенде бизде эми туура ошол мезгилдин өзүн кармабаса дагы минтип бузбаш керек да. Бул чейин болуптур. Бешикте азыр ар кандай кылып атышат. Бешикте эмелерди жасашсын болуптур. Видео тарсын ага эч ким анан минип алып бул деген бул өтө ашыгып кеткен. Мен билбейм, эч качан биринчи көрүшүм. Канча мен бешикти өзүм деле салып жүрөм. Мындай терс көрүнүштөрдөн улам министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Маданият министрлигине жакшылык жамандыктарды өткөрүүнүн бирдиктүү эрежелерин киргизүүнү тапшырды. Ар бир үй бүлө өзүнүн аң сезимине, деңгээлине жараша өткөзөт. Пил болсо пилди да алып кирмек, жакында атты алып кирип атышат, тойдун ичине жыгылып болгон мындай каада салттын баарын реттеп берсеңиздер деген сиздерден өтүнүч да. Бөлөк улуттар, туристтер келеби, бөлөк мамлекетте жүрөбүзбү? Мына бул кыргыздын салты экен. Эркек бала төрөлсө чүкө бериш керек экен. Мына мындай кылып, бул оюндардын баарын үйрөтүп коюш керек экен. Кыз кишиге мындай кылыш керек экен деп бир ошонун баарын реттеп берип койсоңуздар. Ушуну Маданият министри кечээ Акылбек Жапаров атайын сунуштады. Эми мындан бuyaka эмне кылыш керек? Элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек дагы. Ушул аштарды, тойлордун, уул үйлөө кыз чыгаруу, ошол тойлордун жол жобосун иштеп чыгыш керек. Иштеп чыгып, элге сунуштап, ошону эл аркылуу бекитиш керек. Эми көрөбүз мындан бuyaka кандай иштер жүргүзөр экен. Байкап туралычы. 2022 жылы президент Садыр Жапаров үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык ысырапкерчиликти ооздуктоо, жарлыктын аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы жергиликтүү бийликтегилерден баштап ак үйдөгүлөргө чейин тапшырылган. Деген менен бүгүнкү күнгө чейин жакшылык жамандыктарда ыксыз чыгымдар токтой элек. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактардагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.